Ырчы Анжелика Бишкек шаардык кеңешке шайлоого аттанып жатканын билдирди. Ырчы Анжелика Кайратовна Бишкек шаардык кеңешке шайлоого аттанып жатканын билдирди. Бул тууралуу ырчы кыздын соц тармактагы баракчасына жазылган маалыматка шилтеме берип Барометр билдирет. Маалым болгондой, ырчы Биздин эл партиясы менен шаардык кеңешке шайлоого барат. Бишкек шаардык кеңешке шайлоого аттандык. 12 марттан тарта программабыз менен тааныштырабыз. Биздин эл деп соккон жүрөк ыктыярчылыгын ар дайым улантат, деп жазды ырчы. Эске сала кетсек, жергиликтүү кеңештерге шайлоо 11 апрелде өтөрү маалым болгон. Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышуу ниетин 27 партия билдирип, документ тапшырган. Маалымат булагы Барометр чекит KG. Анжелика, кыздарым атасынын болгон мээримин, сүйүүсүн, камкордугун көрүп чоңоюшун каалайм. Ырчы Анжелика кыздарынын атасы тууралуу социалдык тармакка ой бөлүштү. Акыркы окуяларга байланыштуу менин дарегиме көптөгөн сын пикирлерди угуп жатам. Биринчиден, үй бүлөдөгү болуп жаткан жагдайлар жумушка эч кандай таасир этпейт деп ойлойм. Экинчиден, менин дарегиме болгон баардык күмөн ойлорду жоюу максатында эмнеси болсо да баары бир комментарий берүүнү чечтим. Мен ар бир ата-эне өзүнүн баласына бакыт тартуулап, толук кандуу үй бүлөдө өсүшү керек деген принцип менен чоңойдум. Тилекке каршы, жашоо ар бирибиз ойлогондой эле боло бербейт экен. Ата-энеси эки башка жолго түшүп болсо да, өз балдарын үй бүлөлүк чыр-чатактан, кыйкырыктан, көз жаштан сактап калуу жолду тандадым. Мен кыздарыма бир гана бактылуулук каалайм. Алардын атасы да ошону гана каалайт деп терең ишенем. Мен ал жөнүндө жаман сөз айтпайм. Албетте, ал дагы кимдир бирөөлөр үчүн эң мыкты дос, тууган, ага, ини. Ал кыздарына эң мыкты, татыктуу ата бойдон калышы болгон үчүн күч аракетимди жумшайм. Атасынын кыздары менен болгон мамилелерине мен эч качан тоскоолдук көрсөткөн эмесмин жана көрсөтпөйм дагы. Кыздарым атасына болгон мээримин, сүйүүсүн, камкордугун көрүп чоңоюшун каалайм. Маалымат булагы Аргумент чекит KG. Назира Айтбекова, деңгели бийик ажоо шайлаган сышып, ал эмес дешкендеби? Президент Садыр Жапаровдун жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешевдин аброюна карата жазылган Фейсбуктагы пикири коомго катуу талкуу жаратты. Көп өтпөй Садыр Жапаров депутаттын аброюна карата ашыкча сөз жазбаганын айтып, анын аккаунтуна хакердик чабуул болгонун билдирип чыкты. Буга ар ким ар түрдүү пикирин жазып жатышууда. Алардын арасында жаштар, элим деп көп маселелерди өзүнүн баракчаларын көтөргөн блогер, актриса Назира Айтбекова да өз пикирин ачык жазды. Деңгели бийик ажоо шайлаган сышып, ал эмес дешкендеби? Башынан эле Фейсбукта кыйнек айтышып отурчу эмес беле? Сүттөн чыккан ак кашык болсо да эмне болуптур, дейт Айтбекова. Маалымат булагы Аргумент чекит KG. Жириновский Кыргызстанда Орусиянын губерниясы кылууну сунуштады. Бул тууралуу Орусиянын саясатчысы Владимир Жириновский Спутник Өзбекстанга билдирди. Бардык маселелерди чечүүнүн, толук коопсуздукта жана мыкты экономиканы камсыз кылуунун эң мыкты жолу бул мурдагы 14 союздук республиканын бардыгы болуп, Орусиянын курамына губерния катары кириши, Душанбе губерниясы, Бишкек губерниясы, Ереван, Киев жана башкалар деп билдирген ал маектердин биринде. Маалымат булагы Аргумент чекит KG. Жылаңач сүрөтүңдү туугандарыңа жөнөтөм деп акча талап кылган жаран кармалды. Кече 3 мартта Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын Акбура милиция бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан 1993 жылы туулган Ош шаарынын тургуну кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Кыргыз Республикасынын жазык кодексинде 203 беренесинин опузалап талап кылуу сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, тергөө жүрүп жатат. Алгачкы тергөө иштеринин жүрүшүндө маалым болгондой, бул кармалган жигит 2020 жылдын октябрь айынын аяктарында өзүнүн таанышы 1995 жылы туулган аял менен өз ара араздашып кеткен соң, акыркы жолу бир жолугуп алалы деп аны алдоо жолу менен чакырып, өзүнүн жеке машинасына отургузган соң бычак такап коркутуп, Ош шаарынын мейманканаларынын бирине алып келген. Андан соң бычак менен өлтүрөм деп коркутуусун улантып, жылаңач чечиндирип, өзүнүн мобилдик телефонуна тартып алган. Жабырлануучу намыстанып колдору менен бетин жапкан учурда күч менен колдорун жүзүнөн алып, сүрөткө жылаңач тарткан. Андан соң эми мага жакын арада 50 000 сом акча талап
бересиң. Болбосо бул сүрөттү ата-энеңе жакындарыңа жөнөтөм, интернетке коёмун деп акча талап кыла баштаган. Айласы курган келин Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын Ак Бура милиция бөлүмүнө арыз менен кайрылган. Эртең шектүүнүн баш коргоо чарасы Ош шаардык сотунда каралат. Сүрөттө кармалган жаран Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы. Маалымат булагы Барс Медиа Чекит KG. Кыргызстан эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошулду. Freedom House уюму Кыргызстанды соңку 11 жылда биринчи жолу эркин эмес мамлекеттердин катарына коюшту. Уюмдун 3 мартта жарыяланган баяндамасына ылайык, дүйнө жүзүндө жарандык эркиндик 15 жыл катары менен начарлап, эркин эмес мамлекеттердин саны көбөйүп бара жатат. Кыргызстан 11-чи упайды жоготту. Freedom House уюмунун дүйнөдөгү эркиндик 2021 аттуу жаңы баяндамасында өткөн жылы Кыргызстанда жарандардын саясий укугу жана эркиндиги начарлап кеткенин көрсөттү. Жаңы жарыяланган рейтингде Кыргызстандын көрсөткүчү 11 упайга төмөндөдү. Мындай упай менен Кыргызстан 2009 жылдан бери биринчи жолу жарым-жартылай эркин деген макамын ажырап, Борбор Азиядагы эркин эмес 4 мамлекеттин катарына кошулду. Ошондой эле дүйнө жүзүндөгү 1 жыл ичинде эң көп упай жоготкон мамлекет болуп калды. Баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан уюм буга өткөн жылдын октябрь айында бийликтин алмашуусу менен коштолгон окуялар себеп болгонун билдирди. Кыргызстандын макамы чоң кемчиликтер менен коштолгон парламенттик шайлоодон кийинки олуттуу саясий күч колдонуу менен коркутуулардан улам жарым-жартылай эркин деген эркин эмес деген статуска төмөндөдү деп айтылат баяндамада. Freedom House өз баяндамасында Кыргызстанда 5-6 октябрдагы окуялардан кийин таанымал адамдар абактан бошотулганын, өткөл өкмөт түзүүнү көздөгөн оппозициялык токтоолор коркутууга жана чабуулга кабылганын белгилеген. Ошондой эле уюм март-апрель айларында COVID-19 пандемиясы маалында блогерлер, журналисттер жана дарыгерлер коронавируска каршы көрүлгөн чараларды сындаганы үчүн кечирим суроого аргасыз болгонуна, июль айында укук коргоочу Азимжан Аскаров абакта пневмониядан көз жумганына да көңүл бурган. Кыргызстандын жаңы жетекчилери октябрь окуяларынан кийинки өзгөрүүлөр элдин мүдөө максатына туура келерин билдирип, бийлик алмашуу мыйзам чегинде ишке ашканын белгилеп келет. Ошондой эле президент Садыр Жапаров башталган бийлик өкүлдөрү өлкөдө жарандык эркиндиктер, анын ичинде сөз эркиндиги корголот деп убада берүүдө. Сөз эркиндигин толук коргоо мен өзүм да ынтызармын. Сөзсүз түрдө коргойм. Эгерде сиздерге кандайдыр бир куугунтук болуп аткан болсо болушам, деп билдирген Жапаров президенттик шайлоодогу жеңишинен кийин. Freedom House жыл сайын дүйнөнүн 195 өлкөсүндө жана 15 аймагында саясий укуктар жана жарандык эркиндик кандай сакталып жатканын талдап, анын натыйжасында дүйнөдөгү эркиндик аттуу баяндамасын жарыялап келет. Кыргызстан бул уюмдун тизмесине 1991 жылы жарым-жартылай эркин деген макам менен кошулган. 2000 жылга чейин бул статусун сактап келип, Аскар Акаевдин бийликтеги акыркы 5 жылында эркин эмес мамлекеттердин катарына кирген. Жоғазын ыңкылабынан кийин мен кайра жарым-жартылай эркин өлкөгө айланып, Курманбек Бакиевдин бийликтеги акыркы жылында бул макамын ажыраган. 2009 жылы Кыргызстандын эркин эмес мамлекеттердин катарына кошулушуна ошол жылкы Бакиевдин экинчи мөөнөтүнө шайланып келишине жол ачкан талашуу, президенттик шайлоо жана жарандык эркиндиктин чектелиши себеп болгон. Демократия менен авторитаризмдин күрөшү. Freedom House уюму билдиргендей, дүйнө жүзүндө жарандык эркиндиктин абалы 15 жыл катары менен начарлап жатат жана быйыл Кыргызстан сыяктуу эркин эмес деп мүнөздөлгөн өлкөлөрдүн саны эң жогорку чегине жетти. Маселен, 2005 жылы дүйнөдө эркин мамлекеттердин саны 89 болсо, 2020 жылы алардын саны 82-ге түштү. Тескерисинче, акыркы 15 жылда эркин эмес өлкөлөрдүн саны 45тен 54кө көбөйдү. 2020 жылды коронавирус пандемиясы, экономикалык кризис жана ар кыл чатактар абалды өтө бетер оорулатышкан. Натыйжада өткөн жылдын жыйынтыгы менен эркиндик рейтингинде 73 мамлекеттин позициясы төмөндөгөн. Алардын катарында Кытай, Беларусь жана Венесуэла сыяктуу авторитардык мамлекеттер гана эмес, АКШ, Индия сыяктуу адатта эркин деп эсептелген өлкөлөр да бар. Маселен, Индия бийликтин адам укуктарын чектеген чечимдеринен улам-улам эркин деген макамын ажырап, жарым-жартылай эркин мамлекет болуп калды. АКШнын көрсөткүчү негизинен мурдагы президент Дональд Трамптын администрациясынын саясатына байланыштуу 3 упайга төмөндөгөн.
Минск шаарында Александр Лукашенконун бийликтен кетишин талап кылган митинг 16 август 2020 жыл. Беларусь Кыргызстандан кийинки эң көп упай -8 упай жоготкон экинчи өлкө болуп калды. Буга Александр Лукашенконун бийлигинин август айындагы талашуу президенттик шайлоодон кийин көчөгө чыккан демонстранттарга күч колдонгон жана аларды куугунтукка алганы себеп болду. Маалымат булагы Аргумент Чекейджи.